Жалал-Абад облусу, Тогуз-Торо району, номер 4 Иманберди Уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Шайыкова Гүлзада Асановна. Кыргыз адабияты 7-класс. Саламатсыңарбы? Сабак көрсөтүүбүздү баштайбыз. Сабактын темасы Антон Павлович Чехов чиновниктин өлүмү. Сабактын максаты окуучулар Чеховдун чиновниктин өлүмү аңгемесин окушат, чыгарманын негизги өзөгүн билишет. Окуучулар чыгарманы окуу менен ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшөт, сүйлөө маданиятын байытышат. Окуучулар чыгарманы окуу менен өзүнүн адамдык сапатын жогору коюуга тарбияланышат. Сабактын тиби жаңы билимди өздөштүрүү. Сабактын ыкмасы иллюстрациялап түшүндүрүү. Сабактын формасы аралык сабагы. Чехов чиновниктин өлүмү аңгемеси. Иван Дмитриевич Червяков театрда. Күндөрдүн биринде корооздоно сыланган Иван Дмитриевич Червяков театрдагы мамык орундуктардын экинчи катарында көзүнө дүрбүнү кармап, сахнада жүрүп жаткан Карневил коңгуроолорун карап олтурат. Тиктеген жагынан көзүн тарта албай, жыргалдын нагыз төрүндө жүргөндөй ырахаттанат. Бирок кокусунан аңгемелерде дал ушул оңбогон кокусунан деген сөз көп учурайт эмеспи? Аны жазган кишилерде эч айып жок. Турмушта күтпөгөн жерден боло калчу окуялар эң эле көп. Бирок кокусунан беттери бырышып, көздөрү жумулуп, деми токтоло калды. Ошол учурда дүрбүнү четке кармап, эңкее берди да апчы деди. Өзүңөр көрдүңөр го? Чүчкүрүп жиберди. Чүчкүргөндүгү үчүн эч ким эчтерде тил угууга тийиш эмес. Мейли мужиктер болсун, мейли полицмейстер, атүгүл жашыруун кеңеш берүүчүлөр да кай бир учурларда чүчкүрө калышат. Чүчкүрбөгөн киши болбойт. Червяков уялган жок. Колжоолугу менен мурдун аарчып, өзүмдүн чүчкүрүгүм менен бирөөнүн тынчын алган жок бекем деп, эки жагына көз жүгүрттү. Бирок эми уялышка туура келди. Алдыңкы катарда отурган картаң киши кашка башын, моюнун мээлейи менен кайра-кайра сүртүп, өзүнчө күңкүлдөп жатыптыр. Аны тааныды. Темир жол тармагында иштеген генерал Брызжалов экен. Буга чачыратып койдум. Менин үстүмөн караган улук эмес. Бирок ошондой болсо да уят. Кечирим сураш керек, деп ойлоду. Червяков акырын жөтөлүп, алга умтула эңкейди да генералдын кулагына шыбырап:
Кечириңиз, таксыр. Мен сизге шилекейимди чачыратып койдум. Байкабай калдым, деди. Эч нерсе эмес. Кудай үчүн кечирип коюңуз. Мен байкабай калбадымбы? Жөн олтуруңузчу. Оюнду көрөйүн, деди генерал. Червяков уялган бойдон жөнү жок күлүп кайра сахнага карады. Бирок мурдагы жыргалы өз ордуна келбей койду. Тынчы кетип, кадимкидей азапка түштү. Дем алыш убагында Брызжаловду жандап басып, баардык күчүн жыйнап, оозун кыймылдатып, мен сизге чачыратып койдум. Кечириңиз, таксыр. Кантип эле мен... болбодубу. Мен аны капкачан унутуп койгом. Сиз дале кобурайсыз, деп генералдын алдыңкы эрди титиретиштү. Унутса да көзүндө куйтулук бар экендиги көрүнүп турат, деген ой менен Червяков генералга карады. Сүйлөшкүсү келбейт. Бул окуя атайын эмес. Кокусунан боло калышын. Жаратылыштын мыйзамы ушундай экенин жакшылап айтышым керек. Болбосо атайлап түкөрдү деп ойлойт. Азыр ойлобосо да кийин ойлойт. Червяков үйүнө келип, өз наадандыгын аялына айтты. Аялы бул ишке жеңил ой менен караган сыяктанды. Адегенде аялы аябай чочуп, кийин Брызжалов башка киши экенин билип, биротоло тынчып калды. Эмне болсо да кечирим сура. Көпчүлүк арасында адам сыяктуу олтурганды билбейт экен деп ойлобосун, деди аялы. Кеп ошол. Кечирим сурасам, жарытылуу жооп айтпай койду. Жакшылап сүйлөшүшү үчүн мүмкүндүк болгон жок. Эртеси башкача жасанып, чачын алдырып, жакшылап сүйлөшмөкчү болуп, Брызжаловду карай жөнөдү. Келип, генералдын кабыл алчу бөлмөсүнө кирсе, арызданып жаткан көп кишилер, алардын арасында арызды уга баштаган генералдын өзү олтуруптур. 2-3 кишинин арызын уккандан кийин ал Червяковго карады. Эгер эсиңизде болсо, түндө Аркадийде олтуруп, дей баштады Червяков. Мен чүчкүрүп жибердим, таксыр. Шилекейим кокус чачырап кетип, кечире... Жок сөз. Кудай үчүн коюңузчу. Сиздин эмне датыңыз бар? Деди генерал андан кийинки кишиге. Сүйлөшкүсү келбейт, деп ойлоду Червяков. Бетинен каны ичине тартып, демек аябай ачууланып олтурат. Жок, мунун ушул бойдон калтырышка болбойт. Жакшылап түшүнтөйүн. Таксыр,
Эгер мен тынчыңызды алган болсом, жан дилим менен кечирим сурайм. Байкабай калдым. Билип тургандырсыз, дегенде генералдын бети башы тырыша түшүп, колун шилтеп жиберди. Мунуңуз шылдың го, төрөм, деп генерал эшикти жаап алды. Генерал ар кимдин арызын угуп бүткөндөн кийин ордунан турду да аркы үйдү карай кадам койду. Червяков анын артынан калбай жетип барды. Кантип шылдың болсун, деп ойлоду Червяков. Мында эч кандай шылдың жок. Өзү генерал. Бирок түшүнбөй жатканын кара. Эмесе бул мактаанчаактан кечирим сурабай эле койсом эмне болот экен? Муну шайтан урсун. Кат жазып жиберем. Өзүм келбейм. Кудай урсун, келбейм. Ушуну ойлоп, Червяков үйүнө кайтты. Бирок генералга жиберүүчү катты жаза алган жок. Ойлоп, эбин таппай койду. Ошондуктан анын эртеси дагы барышка туура келди. Кече мен тынчыңызды алдым, таксыр, деди Червяков генерал суроолуу көз менен карап калган кезде. Сиз айткандай шылдың кылайын деп ойлогон эмес элем. Чүчкүрүп жибердим. Шилекейим чачырап кеткен үчүн кечирим сурагам. Мен кантип шылдың кылайын? Эгер кишинин шылдыңдоочусу биз болсок, сый-сыпат кимде болот? Көзүмө көрүнбөй жогол, деди өңү кумсарып, бүткөн бою титирей баштаган генерал. Червяков араң угулган үн менен эмне? Деп кайра сурады. Жогол! Генерал дагы бакырып тактайды тарс этире тээп жиберди. Червяковдун эчегиси үзүлүп, карны каңтарылып кеткен сыяктанды. Көзү караңгылап, кулагы бүтө түшүп, эптеп эшикке чыкты. Илең салаң басып кетти. Ошол бойдон үйүнө келип, үстүндөгү кийимин чечпестен диванга кулаар замат жан берди. Үй тапшырма. Чыгарманы окуп чыккыла жана суроолорго жооп бергиле. Эмне үчүн автор аңгемеде чүчкүрүктү пайдаланган? Червяков адегенде өзүнүн чүчкүрүгүн капарга албай, андан кийин ага эмнеге катуу уялды? Бул окуяны аялы кандай кабылдады? Бул аңгемени трагедия дешке болобу? Генералдын мамилесин кандай түшүндүң? Сабак соңуна чыкты. Саламатта болгула.